Кечиримди сурам Сүйүн Абдулдаевич, эми ушундай эле болуп атпайбы? Мен сизди кечирем. Сиз кечиримдүү адамсыз, мен сизди кечирем. Бирок тилди жакшынакай кысып сүйлөңүз, мен сизден суранып кетем. 200 жыл кеч кылган жок, биз барды мыйзам ченеминде кылып атабыз. Мал уурулук өзүнчө берене менен каралып, оор кылмыштардын катарына кирүүдө. Аталган мыйзам долбоорун жогорку кеңештин бир катар депутаттары демилгелеп чыгышты. Анда мал уурдагандарга 7 жылдан 12 жылга чейин жаза чарасы сунушталууда. Ошондой эле пробациялык ыкма колдонулбайт. Депутат Дастан Бекешев муну менен Кыргызстанда адам уурдагандарга караганда мал уурдаганга катуу жаза берилип, логикага туура келбей калат деген пикирде. Малды анан адамдын өмүрүн мындай кичине башкача болуп калды да. Мисалы адамды бирөө урдаса, же 2-3 адамды, 10 адамды урдаса, мисалы 7 жылдан 10 жылга кесилет экен. Малды урдаса 12 жылга кесилет экен. Бул туурабы же кандай? Менимче туура эмес да. Адамдын өмүрү бул өтө кымбат да. Анан аялды уурдасаң с целью похищения в брак, да, вступления в брак, вот похитишь 7 жыл болот экен. Ушундай эле малды уурдасаң 8 жыл болот экен. Менимче кичине ашыкча санкциялар болуп калды да. Сүйүн Абдулдаевич, кандай дейсиз? Далайбаевич, экинчи окууда сунуштарды бериңиз дегенсиз, бербей белеңиз андачы. Депутат Марлен Маматалиев аталган мыйзам долбоорун кабыл алуу мезгилдин талабы экендигин айтып, аны колдоого чакырды. Эл өкүлү Дастан Жумабеков болсо эшек жандыгын уурдагандарды өзүнчө бөлүп кароону сунуштады. Анан баягы кыргызда жакшы сөз бар. Бөрк ал десе баш алат деп, баягы адам деген ар кандай болот экен. Туура эмес багытка да колдонуп жибериши мүмкүн да мыйзамдарды. Ошол үчүн эми эшек деген кылат. Аны жаш балдар колдонуп имет. Анан ушул жерде түшүнүксүз бир иштер болуп кетпесин деп атам да. Ошон жана укук бузуулар тартибине эле киргизип койсок мыйзамга кандай дейсиз? Ушу эшекти бөлүпчү. Мекиме Акимович, жооп берип койсоңуз. Эми буну сиз билсеңиз керек, бир мезгилде эшек урду аябай күчөп кеткенде биздечи. Мына Кытай тарапта спрос көбөйүп, ошол себептен киргизгенбиз. Кишилер бар экен, алардыкын уурдап кетип, эмне кылышын билбей, өлүмгө чейин барган фактылар болгон болот. Ошондуктан мен ойлойт элем, күчөтүлгөн вариант да керек. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча, өзгөчө чек ара аймактарындагы айылдарда системалуу түрдө иштеген мал уурулары бар. Алар мал жандыктарды уурдап, коңшу өлкө Казакстанга жана Өзбекстанга алып чыгып кетишет. Бул сыяктуу мал уурулардын тобу аныкталып кармалганы менен жеңил жаза алып келишкен. Ош облусунда өткөн жылы жалпы 579 ашуун мал жандык уурдалган, анын ичинен 481 мал табылып, ээлерине кайтарылган. Бул фактыларга шектүү катары 79 жаран кармалган. Учурдагы мыйзам боюнча алар жеңил жаза алып, келтирилген чыгымды төлөп берүү менен кутулушат. Мунун артынан бир нече ирет урурлукту кайталап жасаган шектүүлөр дагы бар. Бул жерде амнистияга илинбей, биз до конца отурса, ошолор мындан ары bir топ малдарды уурдаганга чек коюлат деп ойлойбуз да. Биздин да кээ бир жарандар уурдап өтүп, Казакстанга алып өтүп, же Өзбекстанга алып өткөн факттар бар. Алардын граждандары бул жака өткөндө кармалып кылмыш жолуна тартылып атат. Эгерде ошол кылмыш жолуна тартылып, сиз айтканда көптөн бери алектенип жүргөн ошо кылмышкерлерди кармап, ушу чоң срокко кесип жиберсек, чыкпай турган амнистия, анда мал уурулук крупный токтойт да ошондо. Жыйынтыгында аталган мыйзам долбоору экинчи окууда кабыл алынды. Мыйзам долбоору республикада, анын ичинде айрыкча айыл жерлеринде мал уурдоо кылмыштарын болтурбоо же азайтуу максатында демилгеленип жатат. Кылмыш жаза кодексине жана укук бузуулар жөнүндө кодексинде мал уурдоо кылмышы үчүн жоопкерчиликтин белгилениши бул түрдөгү кылмыштарды азайтууга шарт түзөт. Роза Ахматжан кызы, Белек Мусаев, Ош ТВ.